Үй бүлө боюнча менин үй бүлө бир туугандарым саясатка аралашпайт. Аралаштырбаймын. Үмүт булагы боюнча бул 2010-жылы эле ачылган Үмүт фонд болчу. Бул элге кайрымдуулук кылган, ага чейин ушул мындай бир кандай десем активдүү болбосо дагы аз-аздан иштеп келген фонд болчу. Анан былтыртан бери мен берип, өзүм уруксат берип, ушул фонд аркылуу баягындай бизнесмендерден, ушундай спонсорлордон өзлөрүнүн сунушу менен мына жардам берели дегендердин анда мына бияка сал деп туруп, ошол жака салдырып, анан жетим жесирлерге, ушундай жанагындай дарыланып келчү адамдарга жардам берип келе жатышат. Ал эми эл үмүтү деген партия деп атасыз, ал жерде ошол эч кандай аралашы жок. Баягы Дастан Бекешев айтып чыккандан кийин эле сиздин балаңызга депутаттар барып жолугуп атыптыр, саясатчылар жолугуп атыптыр дегенде эле мен сурагам. Да эми баягы биздин менталитет кандай? Бийликте турган адамдын жакындарына, бала чакасына келе беришет да. Анан мен ушул партияга барайынчы, анан мени колдоп койчу, анан же болбосо сен башына турбайсыңбы деген дагы сунуштар болгон экен. Эч кандай партиянын башына турбайсың деп мен тыюу салганмын. Эч бир партияга да иштебегин, саясатка да аралашпагыла деп. Аралашпайт. Аралашса айткыла, пожалуйста. Мен кайрат ордуна коюп, жолго салып койгондой болайын.